Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгына карата уюштурулган иш-чараны ачып берүү үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Мураталиев Мелис Казакбаевичке берилет. Арбаңыздар, атағы ааламга арткан, Айкөлдөн аманат алган, касиеттүү кыргыз калкыбыз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгына арналган салтанаттуу мааракебизди баштайбыз. Кыргыз элин мамлекеттик тилибиздин 35 жылдык мааракеси менен президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун куттуктоо сөзүн айтуу үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Касманбетов Сүйүн агайга сөз берилет. Каганат доору дейт. Баш аягы жок журтубуз үчүн аябай оор жылдар болгон экен, оор кылым өткөн экен. Журттардын, тилдердин, салттардын кагылышуусу бирин-бири жактырбай, улам жаңы жер талашып, ызы чоолуп отурган учурда Кыргыздын данышмандары чогулуп алып, кой, башчы керек экен, эл керек экен. Адамга мыктысына баш эл деп тың чыкма, чыйрак, зээнгер, аттын кулагы менен тең ойногон, ар кандай кербендер менен алыс жакка жүрүп, билим алган жигиттерден үчөөнү тандап данышмандар айтат экен. Балам, калкыңды башкарам десең, калктын казына эмне саласың? Ошонун барын эртең менен көтөрүп кел дейт экен. Үчөө эртең менен
Kurjundарын көтеріп алып, danışmanları астына тізіліп, биринчиси айтат экен, kurjunun төгүп атып. Төксө жалаң топурак экен. Жери жок эл болбойт. Халыкты башкаруу үчүн халктын казынасына мен жер саламын. Эл жерге отурукташат, жерди айланат дегенде danışmanдар ыраазы болот экен. Садаган кетейин, санаңдын баары жер турбайбы деп. Экинчиси тамак аш, буюм тайым, бөс ар кандай темир тезектин баарын төгөт экен дагы. Анан айтат экен danışmanдар, курсагы ток, кийими бүтүн эл гана эл боло алат. Эмгекчил гана эл боло алат. Мен калкты башкаруу үчүн калктын казына эмеректерди, токошнан эт, аштык, буудай, ушундай буюмдарды салам. Ошон үчүн курсагы ток, кийими бүтүн эл, эч жактан эч нерсе издебей мекенди түзөт дешет экен. Балам, сенин да сөзүң салмактуу чыкты. Чоң рахмат деп ал балага да ыраазы болот экен. Үчүнчү бала Kurjundan 3 kitap көтөрүп чыгат экен. Бирөөндө Кыргыз наркы, экинчи китеби Кыргыз салты, үчүнчү китеби Кыргыздын абийири, тили, күчү, дити толук жазылган. Көтөрүп чыгып, danışmandардын астына коюп, жакшыларым, артын билбеген ел астын көрбөйт. Салтын билбеген ел көрүнгөн салтты ээрчип, жайылып, башка бир маданияттарды үрпататты тутунуп, өзүнүн улуттуулугун, уюткусун, уңгусун жоготот. Ал эми тилин билбеген ел аргындашып кетет. 5-6 элдин курамында калат. Элди уюткан, элди бириктирген буланын тили. Тил атанын каны эненин сүтү менен келип, анын дили кылычтын мизи найзанын учу менен тарбияланат. Мен калкымдын казына ушул 3 китебимди салат элем дегенде кандар чогулуп, дүркүрөтүп, дене дүркүрөп баары анан каншайлап алат экен. Биздин тилибиз эч качан кедей тил болгон эмес. 3 кылым мурда, 3000 жыл мурда, миллион саптан астын бир сөзүн коротпой ушу күнгө жеткирип келген тил, кедей тилби? Суунун эле бир бүркүмүн 7 күн бою ырдап жатып алган жеңи жоктун ыры кедей тилби? Токтогулдун Толубай сынчынын ырлары эмне деген тил? Арабаңыздар, туугандар, бүгүнкү күнүңүздөр менен президенттин сөзүн окуурдун астында ушундай кириш сөз кылгым келди. Кичинекей тарыхка токтолуп кетейин. Биздин тил өзүбүздүн каныбызда эң эле негиз, эң эле бай тил экенин дагы далилдеп өтөм. Мындан 35 жыл мурда 1989 жылы сентябрь айында Кыргыздын соңку жаңы тарыхында bir окуя болгон. Коммунисттик доордун күчөп турган убагы 89 жыл. Тынчыкма жаштарыбыз колдоруна кетмен көрөк алып Бишкектин тегерегинен үй салабыз, жер алабыз деп көпчүлүк учурда кысымдык менен, үстөмдүк менен, өкүмдүк менен жерлерди басып алаткан саясий кырдал аябай курчуп. Борбордо ЦК КПССта андан бетер саясат курчуп турганда ошо жаштарыбыз 2 талап коюшту. Биринчи, чек ара жөнүндө мыйзамды кабыл алалык. 3 талап коюшту. Экинчи, атуулдар жөнүндө мыйзамды кабыл алалык. Үчүнчү, тил жөнүндө мыйзамды кабыл алалык деп катуу талап коюлду. 89 жыл. 90 дагы жыл эмес, 91 дагы эмес. Ошол учурда бир жүрөгү бүтүн мыкты адам чыгыш керек эле. Муну мен кылам, мен көтөрүп чыгам деп. Тилекке каршы чек ара жөнүндөгү мыйзам кабыл алынбады, ага өзүнчө комиссия түзүлгөн. Атуулдук жөнүндөгү мыйзам жөнүндө сөз да болгон жок, ага да өзүнчө комиссия түзүлгөн. Тил боюнча комиссия түзүлдү, аны ошол учурдагы
ЦК КП Киргизия Кыргызстан борбордук комитетинин катчысы, секретары Медеткан Шорункулов жетектеди. Жетектеп ошону аягына чыгарышты пленумда эң биринчи болуп кыргыз тарыгында кыргыз мамлекеттик тили деген токтом кабыл алынып, ызычуу түшүп эле жатып калдык. Бул ошол учурдагы ак каргадай эле экен. Бир кара карга ак карга учуп келип, бор ак карга жөнүндө сенин оюң кандай десе, аны каралаш керек дептир. Ошондой эле Медеткан Шериповичту 2 күндүн биринде борбордук Москвага чакырып, түшүнүк катын алып, кылбаганды кылышты. Үтүктөштү бу кишини. Кантип тирүү калганын деле таң калышты. Ушунчалык оор басылыкта калды. Сен Советтер Союзунун конституциялык негизине тап берип атасың. Сен улуттук аң сезимди күчөтүп атасың. Буга чейин эле тилиңер өнүгүп келген. Деге эле койчу ошол. Себеби муну тыгыз билгени мен жардамчысымын. А кишинин жанында жүргөм. Ошондо ызычуу болуп, бу киши завод Ленинде 200 миңден ашуун кишиси бар. Бишкектин ичиндеги Бишкек. Москва менен түз сүйлөшкөн, өзүнүн больницасы, мектеби, садиги бар, килейген чоң ишканада ызычуу башталды. Билим бери укпайт. Ошондо Медеткан Шериповичту завод Ленинге алып бардык. ЦКнын катчысын бир заводко алып барыш ал убакта деле өзү кыйын эле, негизи Кыргыздын айылына пил кирип келгенде эле окуя болчу. Ошентип а кишини да алып бардык. Алып барып, адеп эле кыргыз учурашканда элдин баары туруп, тетири карап, кыйкырып өкүрүп, тепкилеп кол чаап киришти. Сен орус тилинде сүйлө дегенде ишарат да. А кишини ошо жерден дагы бозола кылышты. Анан сөзүн кыргызча баштап, орусча улантканда зал тынчып, ошо жерден чоң ызычуунун башында турду. Бул тарыхтан кесип салган болбойт. Кандай болгон күндө дагы мына Медеткан абас уш жерде турат. Агай, ордуңуздан туруп коюңуз, элиңиз сизге кол чаап койсун. Бул ошол учурдагы эрдик болгон. Тилибиздин байлыгы жөнүндө 91-жыл парламентте иштеп атабыз. Жыйынды Шеримкулов, Медеткан Шеримкулович алып барып атат. Чоң мамлекеттик комиссия түзүлдү. Оштогу окуялар боюнча. Ызычуу, сен күнөөлүү, мен күнөөлүү деген чоң ызычуу болуп атат. Ошондо арабызда жүрөт. Акималиев, Жамин Акималиевич деген агайыбыз бар. Академик, комузчу, ырычы, депутат, министр, чоң жетекчи болгон киши. Мен агайымдын атын айтып кетким келет. Ушу жерден анда ак үйдө туруп, комиссиянын төрагасына суроо берип атат. Туугандар, көңүл бурсаңар кыргыз сөзүнүн күчүнө. Урматтуу комиссиянын төрагасы, сиз эмне сымаптай кылт-култ, жылт-жылт этип эле колдон колго куюласыз? Кыйшактабай түз айтпайсызбы? Оштогу тополоң тоз будуң чаңга ким күнөөлүү? Элдин маанайы бас, сабыры сус, тентектери бириттин куйругун биритке байлап, билермандары биттин ичегисине кан куюп, бирине бири кыргый кабак болуп, жумурткадан кыр издеп, сен тебете силсең, мен да силкем деп, бир жерден 5-6 сөз чыгып турат. Жүйөлүү сөз чыкса туш-туштан каша алап эле келатасыңар. Шыр айтыңыз деди. Котормо кабинада мен отургам. Орусчадан кыргызчага, кыргызчадан орусчага которушум келет. 350 депутаттын 205-и дайыма кулактарына которгушту сурашат, наушникти сурашат. 350 депутаттын 205 арасында толтура кыргыздар бар. Котормо, мен аларга кыргызчадан орусчага которушум керек, же орусчадан кыргызчага которушум керек. Ошол 205-тин жарымынан көбү өзүмдүн агаларым, эжелерим кыргыздар эле. 141-ге жакын орус тилдүү депутат бар эле. Жанагынтип сөз чыккандан кийин кыргыздын сөзүнүн күчүнө тополоң тоз будуң чаңды кантип котором?
Бириттен кuyruğun биретке байлап, биттин ичегисинде кан куюп атканын кантип котором? Туш-туштан жүйөлөп, кашаалап келе жатасыңар, жүйөлү кеп, эсиңерге кирбей атат дегенде кантип котором? Эмне чекчеңдейсиң, акырын баспайсыңбы? Дегенде кантип котором? Чыга качтым трибунадан. Ошентип, ошол кезде кыргыз тилинин күчүнө, кыргыз тилинин байлыгына там бердим. Мындай көрүнүштөр, мындай окуялар көп. Кыргыздын апалары алдыңа гана кетейин, садаган гана болоюн дейт. Бир тилге которулбайт. Ошон үчүн тилибизди жерип, кедей, аз деп, байлыгы жок деп, терең эмес деп, сөздөр аз деп жанган бул жапайычылык. Япондуктар, немистер, француздар келип алып 3 айда биздин тилди жаттап алып, биздин кыргыздарга суроо берип атат. Буну кандай түшүнөбүз? Атыңыз кем, кайсы элден болосуз, кайсы уруктан болосуз деп. Кааласа, тилин пайдалангысы келсе болот экен да. Апа небересин садикке жетип баратат. Садикке жакындаганда небересин токтотуп, топчусун топчулап, ты слушайся. Кушай. Хорошо спи. Не балуйся деп туруп кыргыз тарбиячыга өткөрөт. Эртең менен күндү ушундай. А жерде кыргызча орусча экенин билбейбиз. Кечинде апасы келет. Как он кушал дейт. Хорошо дейт. Садиктен жетекчиси. Он слушался, он спал дейт. Да дейт. Анан жетелеп кетет. Элестеткиле. Мына үй бүлөдөн баланы жетелеп келип, орусча сүйлөп алып келип, кыргыз садик, а жерден кыргыз садиктин жетекчисине орусча түшүндүрүп, жаткырып, кайра чыкканда кайра кыргыз садиктин жетекчиси орустун тилинде бабушкасына орусча айтып, небересин узатат. Анан тил жугабы? Өзүбүздөн баштап алсак, эч качан бизди бирөө кыйнаган эмес. Сен биз бул тилде сүйлө деп. КПСстин доорунда Нарын облусу жалаң кыргызча жазчу. Иш кагаздардын баары кыргыз тилинде болгон. Нарындык ага-эжелерим барбы залда? Туурабы? Бүт облустун баары орусча жазчу, Нарын кыргызча эле жазып отура берчү. Эч кимиси түшүнүк кат жазган эмес. Мына ошон үчүн тилге болгон мамиле, тилге болгон касиет бизде аябай. Өзүбүздөн эле кетип атат. Соцсеттерде мага жазып атат. Урматтуу мамлекеттик катчы, эртеден кечке эле сүйлөп жүрө бересиң, кылган ишиңди эч ким көргөн жок. Сиздин артыңызда бул иш калды. Тил боюнча маселени такыр унуттуңуз дейт. Бир жардамчысы бар мамгатчы, Гиле деген аппараты бар, кыргыз тилинин комиссиясынын төрагасы менен тең ата боло аламбы? Мен тапшырма берсем, Акылбек Сөнбөгүчкө кат жазам. Мен бияка баратам. Жолугуш уюштуруп бериңиз, мынча каражат керек экен деп. А киши отделге түшүрөт. Отделден ана мага келет. Ошко баруу үчүн 10-15 күн жолдон эле чыгып кетет да. Эреже ошондой, негизи ошондой болуш керек. Аны менин оюмча, президент мени дайындап атканда ошол эртең мененки саат 9-дан кечки саат 6-га чейин сүйлөйсүз деген. Туугандар, ана сүйлөп атам, чыдагыла ошого. Бүгүн менин оюмча майрам күнү эмес, аянычтуу күн. Качантан эле кыргызды кыргыз тилиң менен куттуктайм. Кыргызды кыргыз тили жөнүндөгү мыйзамды кабыл алганың менен куттуктайм. Дүйнөнүн бир өлкөсүндө дагы улуттук тилди коргоо жөнүндө вазифа жок. Бир өлкөдө дагы япон тилинин майрамы десең тиякта айнытыбы дейт. Англис тилинин майрамы десең же мыйзамдары бар десең түшүнбөйт. А биз ушуну, мен көңүл айтат элем. Майрам кылбай элечи. Себеби дегенде ушул күнгө өзүбүз жетип алдык. Же бирөө бизди бир коркутсачы, мылтык такасачы. Акыркы эле 30 жылдын ичинде түбүнө жетип койдук тилдин.
Ага чейин эптеп безилдеп эле кыргызча сүйлөчү элек. Жыйындын бар айылдарда кыргызча өтчү эле, каттар кетчү эле. Мына ушундай майрамга чогулуп отурасыңар. Эми Мелис мырза кандай деп мындан ары саясат алып барат билбейм. Бирок аракети күч. Каныбек Осмоналиев аябай аракет кылды. Сыртбай Мусаев аябай аракет кылды. Сыртбай агай сразу эле адегенде администрациядан экзамен алып кирди. Силерден баштайм деп. Каныбек Осмоналиев айыл өкмөттөрүнөн, райондордон экзамен алып кирди. Мелис мырза болсо кыргыз тилинин баалуулуктарын жайып атат. Негизи жакшы эле аракет. Жөн жаткандан көрө ушинтип иштей берген жакшы го деп эсептейм. Бүгүнкү күнүңүздөр менен. Урматтуу мекендештер. Сиздерди бүгүнкү мамлекеттик тил күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Мамлекеттик тил эгемен мамлекеттин эң башкы белгилеринин бири, кайталангыс белгилеринин бири. Биздин тарых таржымалыбыз менен көөнө маданиятыбыз эле тилден башат алат. Улут оңгусуна, анын нарт населине жан салып сактап келген, сактай турган дагы дал ушул эне тилибиз. Көп тилдерден айырмаланып, кыргыз тили көөнө тил көрүн түзгөн тилдердин катарына кирет. Президенттин ушу айткан жери мыкты жазылган. Бу киши кагаз короп кыргыз тили тил жаратуучу тил деп айтып атат. Түз айтпай эле. Бирок абдан күчтүү чыккан жери ушу да. Ошондой эле биздин эне тилибиз жалпы түрки тектеш тилдердин өзөгү болуп келген улуу тил. Анын башкалардан өзгөчөлүгү мына ушунда. Дегеле ким болбосун тилди таза сактап, дилди аруу тутууга тийиш. Тил менен дил өз ара журулушканда гана ата-бабаларыбыздын кылымдарын кыйырынан бери муундан муунга таберик кылып ушул күнгө чейин жеткирип келген учур. Салт сана, акыл парасат, адеп акылак, келечекке өз кызматын үзгүлтүксүз өтөй ала турган жарандарды тарбиялоочу тил биздин эне тилибиз болот. Ал эми өз эне тилинде дилин бербеген, дитин койбогон, анын келечегине кам көрбөгөн элдин арымы кыска, келечеги бүдөмүк болот. Мына ошондуктан мамлекеттик тил саясаты мамлекеттик саясаттын эң маанилүү ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ага каршы азыркы ааламдашуу дорунда мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жигердүү аракет жасоого тийишпиз. Ансыз болбойт. Жашоо турмушубуздун бардык тармагын кучагына алган санарип технологиясы, мамлекеттик тилдин колдонуу айдыңынын кеңейтүү аркылуу гана биз билим берүү сапатын жакшыртабыз. Этностор аралык биримдикти чындайбыз жана ошондой эле улуттук бактуулукту сактайбыз, бекемдей алабыз. Ал үчүн биз глобалдашкан жана сарып антишкен учурда тең ата болуп, бүткүл дүйнөлүк негизги жалпы маданиятта ордубузду табышыбыз керек. Урматтуу мекендештер, кезинде кыргыз тили адабияттын, маданияттын тили боло алабы деген сындуу собол турган. Ага мезгил өзү жооп берди. Кыргыз тили мамлекеттик деңгээлдеги иш кагаздарынын тилине, анын ичинде мыйзам тилине, илим жана билимдин тилине айланды. Кыргызстандыктарды бир туунун астында бириктирип, коомдогу туруктуулукту камсыз кылып келаткан эне тилибизди аздектеп сактоо жана аны жалпы улуттук орток тил катары өнүктүрүү биздин башкы парзыбыз. Улуттук биримдикти жана социалдык туруктуулукту сактап, келкели келип турган келечек муунга эне тилибизди татыктуу өткөрүп берели. Бул биздин милдет. Дагы бир жолу барыңыздарды бүгүнкү иш-чара менен куттуктап, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Көңүл бураңыздарга чоң рахмат. Кийинки сөз куттуктоо сөз менен ушул сахнага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары Азагалиев Нурланбек мырзага берилет.
Кыматтуу мекендештер, ардактуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана жеке өзүмдүн атымдан 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Мындан туура 35 жыл мурун 1989 жылдын дал ушул күнү Кыргыз ССРинин Жогорку Совети мамлекеттик тилге байланышкан мыйзамды кабыл алып, анын натыйжасында кылымдарды карыткан кыргыз тилине өзгөчө макам берилген. Ошол учурдагы саясий кыдалды эске алганда, мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынышы элибиздин эгемендикке болгон үмүтүн арттырып, эзилтен көксөгөн көз карандысыздык тууралуу декларацияны иштеп чыгууга ишеним берген. Тагыраагы 2 жылга жетпеген убакыт аралыгында жер шарында Кыргызстан деген мамлекет пайда болгон. Андыктан бул күндү жакшы саамалыктардын, жакшы жаңылыктардын башаты десек жаңылышпайбыз. Айрыкча мамлекеттик тил жөнүндөгү алгачкы мыйзамды иштеп чыгып, саясий басымга, СССР маалындагы айрым кысымдарга карабай кабыл алган Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаттарынын ишин айта кетпесек болбойт. Ооба, 35 жыл аралыгында өлкөбүздө да, коомубузда да көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Мамлекеттик мүлкү таланып, калкыбыздын келечегине балта чапкан учурларда да катталды. Бирок алардын ичинен эң оору эгемен элдин эне тилине маани берилбей, макамына көлөкө түшүргөн жагдайлар болгонун да жашыра албайбыз. Кесепети келечегибизге тийип, эне тилин жеригендер да чыкканы айдан ачык. Бирок акыркы жылдары мамлекеттик тилге болгон мамлекеттик саясат өзгөрүп, өзгөчө көңүл бурула баштады. Айрыкча өткөн жылы алгылыктуу кадамдар жасалып, Жогорку Кеңеш тарабынан мамлекеттик тилге байланышкан конституциялык мыйзамдын долбоору кабыл алынды. Тилдин ээси эл деп кемеңгер жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбеков белгилегендей, жалпы элдик аракет бир тилекке бириккен улуттук мүдөө гана тилибиздин мындан ары толук кандуу иштешине жана өркүндөшүнө өбөлгө түзөт. Андыктан конституциялык макамга ээ мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын талаптарын аткарып, кыргыз тилин өнүктүрүүгө баарыбыз салым кошолу. Дүйнөдө 7000ден ашуун тил бар. Бирок адамзат кеңири колдонгон тилдердин саны 40 гана түзөт. Калган тилдерди аз сандагы гана калыптар сүйлөйт. Натыйжада алардын айрымдары колдонуудан калып, жок болуп барат. Бул чоң көйгөй. Ааламдашкан доордо улут катары сакталып, мамлекет катары өнүгүш үчүн эне тилди унут калтырбаш керек. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Уулуң дагы, кызың да жоголот бил, деп залкар акыныбыз Шайлообек Дүйшеев өз орунда белгилегендей, тил жоголсо улут жоголот. Улут жоголсо мамлекеттин келечеги талкаланат. Кадырлуу замандаштар, албетте, илим менен техника өнүккөн азыркы ааламдашкан доордо тил саясатын учур талабына шайкеш жүргүзүп, эне тилибиз менен катар башка тилдерди да үйрөнүшүбүз керек. Бирок кыргыз тили Кыргызстанда өгөйлөнбөй, мамлекеттик тил катары колдонулушу шарт. Себеби эне тилибиздин келечеги элибиздин келечеги менен тыгыз байланышкан. Андыктан баарыбыз мамлекеттик тилибизди аздектеп, улуттун улуу тилине айланталы. Дүйнөдө теңдеши жок дастандар айтылган биздин тил бай тил. Тилибизди мезгил талабына, өнүгүүнүн шартына ылайык гана бекемдеп, жалпы элибиздин колдонгон мамлекеттик тил катары калыптандырышыбыз керек. Мында тилчилердин эле эмес, жалпы коомдун ролу абдан чоң. Бирок окумуштуулар жана тилчилер кыргыз тилин үйрөтүүнүн жаңы усулдарын, ыкмаларын ойлоп таап, эл аралык тажрыйбалардан пайдалануу менен окутуунун заманбап методдорун иштеп чыгышы зарыл. Кыргыз тили көчөдө гана эмес, коомдук турмуштан бардык чөйрөлөрүндө колдонушу үчүн заманбап окуу куралдары, инновациялык техникалык пайдаланышы шарт. Дүйнөлүк чыгармалар, кинолорду, айрыкча мультфильмдерди кыргызчалап, медиа тармагында кыргызча контенттерди көбөйтүү да учур талабы. Себеби келечегибиз болгон жаштарга кыргыз тилинде продукцияларды бере алсак, алардын мамлекеттик тилге болгон мамилесин калыптандыра алабыз. Кымбаттуу мекендештер, дагы бир жолу сиздерди мамлекеттик тил менен куттуктап, өлкөбүзгө биримдик, ала тобубузга тынчтык каалайм. Ааламды багынткан Айтматовдун, океандай манасты айткан Саякбайдын, ысык көлдөй мааниси терең ырларды жараткан Алыкулдун тили кыргыз баарда кылым карытып түбөлүккө жашай берсин. Көңүл буруңарга чоң рахмат.
ыраазычылык билдиребиз. Мамлекеттик тил бул мамлекеттин түп белгиси. Ал мамлекеттин түптөлүшүнөн кабар берип, кайсы элге таандыктыгын, ээлигин аныктап айкындап берип турат. Адам баласынын карт тарыхында коомдошуп жашаганды үйрөнгөндөн тарта эң чоң жетишкендиги бул уюмдашып мамлекет куруп жашоо. Бирок мамлекеттердин да түрлөрү көп. Жөн гана бир элдин эркин жашоосун камсыздап, эгемендигин түптөп, келечегине жол чаап, эркин жашоону тартуулаган мамлекет бир, ал эми алдуу күчтүү мамлекеттер башка мамлекеттерди өзүнө каратып, өзүнүн үстөмдүгүн тургузуп, каганат же болбосо империя куруп жашоо бул эң чоң бийиктик деп эсептелинет тарыхта. Мына ошондой адамзатынын цивилизациялык өнүгүү жолунда кыргыз элинин өзүнүн көрүнүктүү орду бар. Кылымдар эмес, миңдеген жылдарды карытып, ушу күнү 21 кылымда дагы, заманбап жашоодо дагы өзүбүздүн дүйнөдөгү ордубузду ээлеп, Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болуп, желегибизди желбиретип, эгемендигибизди жар салып, өзүнчө мамлекет болуп жашап келатабыз. Мунун өзү түшүнгөн адамга зор бакыт, зор байлык. Мындан өтөр бакыт болушу мүмкүн эмес. Мамлекеттин бирден бир белгиси бул анын тили, мамлекеттик тили. Биздин мамлекеттик тилибиздин буга чейинки басып өткөн тарыхый жолубуздан издерине көз салсак, мына Сүйүн агай абдан жакшы белгилеп кетти, Советтер доорунда дагы интернационализм саясатынын аталышы менен баарыбызга белгилүү башка бир саясаттын үстөмдүгү менен биздин улуттук баалуулуктар четке кагылып атканда дагы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Ошонун 35 жылдыгын белгилеп отурабыз. Бирок бул ошол учурдагы кыргыздын мыкты уул кыздарынын демилгеси, акыл дарамети деп түшүнбөшүбүз керек. Бул кыргыздын канында кайнап келаткан бай көрөнгө. Буга чейинки басып өткөн мамлекет куруу тажрыйбабызга таянсак, мамлекеттик же болбосо өзүбүздүн эне тилибизге болгон мамиле аны мамлекеттик тил макамына жеткирүү аракеттер болгон. Мисалы, 29-жылкы автономиялуу республика болгонубузда мамлекеттик тил макамы берилген эне тилибизге. Андан мурун 25-жылы, 1925 жылы Ревкомдун чечими менен Иманалы Айдарбековдун убагында иш кагаздар жергиликтүү тилге өтсүн деген иш кагаз документтерибиз бар. Демек ошондо эле бул иш башталган. Мунун өзү көп нерседен кабар берет. Себеби кыргыз эли жөн гана тагдырдан бакыт буйруп, Совет доорунда биз эгемендикке жеттик деген түшүнүк болсо, анда бул жетишсиз. Биз бүгүн азыркы мамлекеттүүлүгүбүздүн 100 жылдыгын белгилеп отурабыз. 24-жылкы автономиялуу Кара Кыргыз автономиялуу область түзүлгөндөн баштап. Бирок бул дагы азыркы гана доорубуз. Болбосо биз учурда мамлекеттүүлүктүн 4-чү доорун сүрүп келатабыз. Ага чейин 2 рет каганат түптөгөн элбиз. Андан мурунда мамлекеттүүлүгүбүз бар элелик. Дүйнөлүк саясатта мамлекеттердин кагылышуусунан бири чоңоюп, бири жок болсо, ошонун аркасы менен улуттар маселеси дагы көңүл сыртында калбайт. Ар бир улут өзүнүн келечегин, тагдырын ойлоп,
мамлекет курганга жетишип, мамлекет курганда дагы өзүнүн ордун белгилеш үчүн эң биринчи кадамы тилден башталат. Эне тилине мамлекеттик тил макамын берүү. Байыркы доорду карасак, мамлекеттүүлүктүн бирден бир көрсөткүчү бул жазуу болгон. Ал жагынан келгенде да кыргыздын өзүнүн жазуусу болгон. Муну орто кылымдардагы тарыхчылардын баары баса белгилеп айтып келет. Шарттуу түрдө аталган тилекке каршы, бирок маңызы бүтүн бойдон кыргыз элинин өзүнүн жазуусу болгону бүгүн дүйнө элине жар сала турган мезгил келди. Енисей доорундагы жазуулар, Орхон жазуулары деп койдук дагы, жалпы түрк дүйнөсүнө орток жазуу деп аталганы менен уңгусунда кыргыз жазуусу болгон. Бүгүн дагы аны менен чектелбей, элимиздө дагы өзүнүн ишмердин улантып, биздин доорго чейинки сак доорунда, сак мезгилдеринде дагы ушул аймакта жайгашкан археологиялык казуулардын негизинде байыркы жазуулар табылып, чечмеленип окулуп атат. Мына ошондо дагы түптүү элдин тилинде жазылган, биздин жазууда чечмеленген жазуулар чыгып атат. Кыргыздын эң тамгалары басылып атат ал жазууда. Ошол кезде дагы жазуу мамлекеттүүлүктүн негизги куралы болуп эсептелген. Демек, турмуштук тажрыйбасы мол, мамлекет куруу жолунда өзүнүн такшалган тажрыйбасы бай болгон элдин гана келечеги түптүү болот. Мына ошондой бай, көрөңгөлүү, касиетке ээ болгон кыргыз эли бүгүнкү күнү дагы өзүбүздүн эне тилибизге мамлекеттик тил макамын берип, мындан аркы жолун өркүндөтүүбүз биздин мойнубузда. Бүгүнкү замандын талабында алгач мамлекеттик тил мыйзам талаасында толук орун алышы зарыл. Былтыр 2023 жылы Жогорку Кеңеш тарабынан кыргыз тили жөнүндө конституциялык мыйзамга кол коюлган. Азыркы тапта ошол конституциялык мыйзамга шайкештирүү максатында аракеттеги 18 мыйзамга оңдоо жана кошумча киргизүү, толуктоо жана өзгөртүү киргизүү боюнча 2 мыйзам долбоору даярдалып, министрлер кабинетинен макулдашуудан өтүп жаткан кези. Ушул 2 мыйзам долбоору толукталса, буйрса, Жогорку Кеңешке биз сунуштап келебиз. Мына ошол жерде биздин эне тилибиз болгон, миңдеген жылдарды карыткан кыргыз тилинин мамлекеттик тил макамы мындан ары өзүнүн татыктуу ордун ээлеп, бир гана мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер эмес, жалпы кыргыз жарандар үчүн сыймыкка алынган, көкүрөктүн көөдөнүнөн атырылып чыккан, көрөңгөсү бай, касиеттүү тилибиз өмүрү узак болсун. Бүгүнкү майрамыбыз кут болуп, мындан аркы жолубуз байсалдуу болуп, жолубуз өрдөп, ийгиликтер коштоп, жеткен жерибиз ар дайым бийик чоку болуп, колубуздагы туубуз эч качан түшпөсүн. Бар болуңуздар. Кымбаттуу меймандар, бүгүн мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын өзүнүн ведомстволук сыйлыктары бар эле, ошонун кээ бирлерин ошо сыйлык ээлерине тапшыруу аземине кезек берсек, сыйлыктардын баарын тапшырууга мүмкүн эмес. Ошонун баарыңыздар түшүнөсүздөр. Ошон үчүн азыр ушул сахнага Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын сыйлыктарын тапшырууга кезек берели. Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын 18 сентябрындагы сыйлоо жөнүндөгү номер 13 буйрук. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 28 июлундагы номер 319 жарлыгы менен бекитилген
Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия жөнүндө жообого ылайык буйрук кылам. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнүн 35 жылдыгына жана тил саясатын өркүндөтүүгө кошкон зор салым үчүн төмөндөгүлөр Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын сыйлыктары менен сыйланышсын. Ардак грамота менен Мамат Исаев Мансурбек Тойчубекович, Баткен шаарынын мэриясынын социалдык маданий өнүктүрүү секторунун башчысы. Номер 69 жалпы орто билим берүү мектебинин окутуучусу. Кыргыз тили төш белгиси менен Өзүбекова Жеңишгүл Абазовна, Кыргыз сериал чыгармачыл өндүрүштүк бириммеси мамлекеттик мекемесинин директору, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Кечиресиздер, мына ушул төш белгини түйүлдүк кезинен бери билет элем. Анткени ушуну ойлоп таап, жүзөгө ашырган киши, тилдин дагы бир күйөрманы, мыкты чыган жигити Ташпоо Жумагуловду тааныйт элем. Ошо кишиге 1989 жылы кабыл алдым деп атпайбы? Тилдин 20 жылдыгында мен дагы расмий кайрылуу жасадым. Урматтуу Ташпоо Рахманбердиевич, мен деле поэзиям менен, драмаларым менен, сериалдарым менен эмгек сиңирдим окшойт. Мага деле берсең болобу десем, Жеңишгүл, сен иштей эле бер. Сага берчүлөр берет деп койгон. Ошондон бери 15 жыл өтүптүр. Рахмат сизге, Мелис мырза. Ушу татыктуу деп таап, ушул азыр алып атканыма абдан кубанычтамын. Кыргыз тили үчүн кызмат кыла берем. Мирлан Тилек, Тилимпоз жогорку жоопкерчилиги чектелген коомунун жана кыргыз тилин жайылтуу боюнча уюмдун жетекчиси. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы улуттук госпиталдын травматология бөлүмүнүн башчысы. Азыр бизде дагы бир иш-чарабыз бар. Biz быйыл 4 айлык сынак жарыялаганбыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында. Мына ошонун биринчи айлыгынын жыйынтыгы болду. Сынак боюнча мамлекеттик тил темасына арналган. Мына ошол боюнча бардык мамлекеттик түзүмдөгү мекемелерден, министрликтерден, ведомстволордон мамлекеттик кызматкерлер катышып, өздөрүнүн видео баяндарын сунушташкан. Эки баскычтан турган сынак болду, видео баян жана жазуу сынагы. Мына ошондон иргелип, жүздөй мамлекеттик кызматкер катышты. Ошонун ичинен иргелип 27си экинчи баскычка өтүп, ошонун алды болуп эң жогорку упай топтогон 5 кызматкерге сыйлык тапшырып койду. Кундузбекова Жипар Жайлообековна, Кыргыз Республикасынын салык кызматынын жетектөөчү адиси. Сыйлык иретинде азыркы заманбап колдонуудагы планшет.
Асмалиева Айсулу, Бишкек шаарынын Октябрь райондук администрациясынын уюштуруу иштери жана кадр боюнча бөлүмүнүн жетектөөчүсү. Мамат Сабыр уулу Азамат, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү кызматынын прапорщиги. Дарданов Бекбол Мирланович, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун борбордук аппаратынын пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын тарифтик саясат бөлүмүнүн атчысы. Советбек уулу Азамат, Ош шаарынын мэриясынын Ошту көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасынын өндүрүштүк чарба бөлүмүнүн башчысы. Ушул сынакка демөөрчүлүк колдоосун берген, көрсөткөн биздин Элдик банк мекемесине чоң ыраазычылык билдиребиз. Элдик банк эл үчүн деген урааны бар экен. Мына мамлекеттик кызматкерлер арасында жүргүзгөн мамлекеттик тилди билүү жана жайылтуу багытында жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрүнө заманбап пластичтер менен камсыздаган ушул мекемеге терең ыраазычылык. Эми кымбаттуу меймандар, азыр расмий бөлүгүбүз ушу менен жыйынтыкталып, кезекти экинчи бөлүккө берели. Көптөгөн жылдар бою элибиздин жүрөгүнөн түнөк таап, кыргыз тилине опол тоодо эмгегин арнаган биздин Бабков деген Юрий агабыз бар эле. Мына ошол кишинин чыгармачылыгына баягы күбө болуп, ырдайлы кыргыз ырларын аттуу концертине көңүл бурабыз.